Ливиянын легендасы. Умар Мухтар. Ал кетүүгө даярданып турганда, анын жүзү жаркылдап, аны нурдан болгон бүркүт айланып тургандай болду. Анын айбатынан жүрөгүм титиреп кетти. Мен дүйнөлүк согушка да катышканмын. Мен чөлдө согушуп, анын арстандары менен да туш болгонмун. Бирок мунун баарына карабастан менин эриндерим титиреп, бир сөз да айта албай калдым. Ливиядагы Италия куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы генерал Родольфо Грациани. Ислам үммөтүнүн улуусу болуу үчүн жаш болуң шарт эмес. Ислам үммөтүнүн улуулары ар кандай жашта болушкан. Көкүрөгүндө бул диндин жеңүүсүн каалап соккон жүрөк болсо, мына ушул жетет. 70 жашында улуулугу билинген ливиялык баатырдын тарыхы бул нерсеге ачык айкын далил боло алат. Биздин тарыхыбыз Курайш уруусуна барып кошулган бедуиндердин бир уруусунун чатырынан башталат. Ал жерде Мухтар ибн Умар аттуу бир киши жубайы Айша бинт Мухаррип менен ажылык кылууга аттанат. Жолдо баратып, Мухтар артында Умар аттуу уулун калтырып, акыркы сапарга узайт. Ал уулунун ысымын халифа Умар аль-Фаруктун урматына деп Умар койгон эле. Ошентип Умар жетим чоңойот. Үммөттүн көптөгөн баатырларын чыгарган чөлдөгү бедуиндердин чөйрөсүндө жетет. Убакыт өтүп, Умар чөйрөсүндө теңдешсиз баатыр болуп чыгат. 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын баштарында Африканын борбору Чадка өтүп, ал жактагы мусулман бир туугандары менен француз баскынчыларына каршы күрөшөт. Андан кийин ал Ливияга келип, балдарга сабак айтып, агартуу менен алек болот. Италия 1911-жылы 29-сентябрда Ливияны басып алуу үчүн деңиз флотун жиберет. Умар Мухтар сабак берүүдөн Мекенин коргоо үчүн күрөшкө өтөт. Мекенин коргоочулар менен бирге Ливиянын какыраган чөлүнө чыгып, душмандарга буктурмаларды курушат. Ал убакыттын күрөшүүгө жана кечинде ибадат кылууга бөлөт эле. Ыйык Куранды бир жумада бир жолу толук бүтүрүп турчу. Ошондой эле ал 2 же 3 саат уктайт эле. Умар Мухтар фашист итальяндарды Чад өлкөсүнө франциялык баскынчылар менен күрөшкөн тактикаларын колдонуп, көп жолу жеңген. Ал жеринин географиялык жана жашыруун жалгыз аяк жолдорун жакшы билгендиги үчүн душмандарынан жеңилчү эмес. Ошондой эле Умар Мухтар душмандарга оор сокку берип, кайра дароо чөлдүн бооруна жашынып калчу партизандык топ түзгөн. Жыйынтыгында Италия эли Ливияда баскынчылыкта жүргөн аскерлери жөнүндө ар кандай сөздөрдү айта башташат. Ошондой эле алар ак сакалдуу карыянын өздүгү жана Италия аскерине тынымсыз кол салып турган жоокерлери жөнүндө кызыгышып, Умар Мухтардын ысымы Рим гезиттерине чыга баштайт. Италия аскерлери Умар Мухтардан кайра жеңилип, чоң зыянга учурап жаткан учурда Италияда 4 өкмөт алмашкан. Умар Мухтардын ысымы Италия аскерлеринин түн уйкусун бузган коркунучка айланат. 1927-жылы Италия аскерлери Умар Мухтардын баатырларынан жеңилип калганы алардын сабырынын акыркы тамчысында эле болгон. Италия аскери башка Европа аскерлеринин алдында күлкүгө айлангандан кийин Италия өкмөтү башка жеңилүү ызасын кабыл кыла албайт эле. Фашисттик Италиянын лидери Муссолини Италиянын Европадагы кадыр баркын таптакыр түшүрүп салган эр жүрөк Умар Мухтарды жок кылууну жеке өзүнүн көзөмөлүнө алат. Бул фашист Грациани аттуу бир генерал кылмышкерин жиберет. Ал кылмышкер Ливияны тарыхта болбогон бир ыкма менен жок кылуу планын баштайт. Ал Египеттен Умар Мухтарга жардамчылар чыкпашы үчүн Ливия менен Египеттин ортосуна эң узун тикенектүү зым дубалын тургузат. Бул тосмодон кийин Египеттен Ливия баатырларына жардам чыкпай калат. Андан кийин ал эң чоң лагерь куруп, ага Ливиянын мусулман элинин жарымына жакынын камап коет. Болмукачы 10 000 адамга ылайыкташтырылган лагерге
аял эркекти аралаштырып 80.000 адамды камаган. Бул мыкаачы аны менен эле чектелбестен кой, төөлөрүн кошуп каматып салган. Ливиялыктардын бул лагерде күндүн аптабына куйкаланып өлгөндөрүн укканда тарыхтын боору эзилип көздөрдөн жаш куюлат. Андан кийин Грациани Куфра шаарындагы жай тургундардын үстүнө жалпысынан 1,5 тонна бомба таштаткан. Бул кыйынчылыктарга карабастан биздин каарманыбыз баскынчыларга каршы күрөшүүсүн уланта берди. Баскынчылардын аскерин биринин артынан бирин жеңип жатышты. Ошондой эле ал өзү да жоокерлери менен бирге согушчу эле. Мына ушундай күндөрдүн биринде ал фашисттер койгон тузакка түшүп, аты жаракат алып жыгылганда Умар Мухтар кокустан жыгылып колун сындырып алат. Ал чөлдүн ысык кумунда сойлоп жашынып калууга аракет кылган, бирок баскынчылар байкап калып, аны туткунга алышкан. Бул кабарды уккан Грациани Арстанды өз көзү менен көрүп келүүгө шашып жөнөйт. Мен сөздү Грацианинин өзүнө берейин. Ал бул учурашууну Киренаикини тынчтантуу аттуу китебинде мындайча айткан. Аны менин иш бөлмөмө алып киришкенде эки колу чынжыр менен кишенделүү экен. Менин алдымда өзгөчө адам тургандыгы сезилди. Ал туткунда болсо да сүрү, көрүнүшү таптакыр башкача эле. Мына эми ал менин алдымда турат. Мен ага суроолорумду бере баштадым. Ал акырын үн менен токтоо жооп берип жатты. Сен эмне үчүн фашисттик өкмөт менен тынымсыз согушуп жаттың? Диним жана мекеним үчүн. Эмнеге жетүүнү кааладың? Силерди кууп чыгаруудан башка эч нерсени каалаган жокмун. Анткени силер баскынчысыңар. Силер менен согушуу биз үчүн милдет. Ал эми жеңиш Аллахтан келет. Сенин кадыр баркың бийик. Бедуиндер сенин буйругуң менен куралдарын канча күндө тапшырып бүтүшөт. Биз эркиндик үчүн күрөшүүчүлөрбүз. Биз өлгөнгө ант ичкенбиз, бирок эч качан курал бербейбиз. Грациани сөзүн мынтип улантат. Ал кетүүгө даярданып турганда, анын жүзү жаркылдап, аны нурдан болгон бүркүт айланып тургандай болду. Анын айбатынан жүрөгүм титиреп кетти. Мен дүйнөлүк согушка да катышканмын. Мен чөлдө согушуп, анын арстандары менен да туш болгонмун. Бирок мунун баарына карабастан менин эриндерим титиреп, бир сөз да айта албай калдым. Умар Мухтардын ишин аскер соту карап, 1931-жылы 75 жашында өлүм жазасына тарткан. Умар Мухтар шейит болду, бирок ал аны камагандардан көп жашады. Анын ысымы эркиндикти сүйгөндөр үчүн түбөлүк калат. Ал эми итальяндар 2-дүйнөлүк согушта жеңилүү ызасын тарткан. Муссолини өлүм жазасына тартылып, анын денеси коомдук майданда асылып турган. Ал эми Грациани да кармалып түрмөгө отургузулган. Аны Ливия жана Эфиопияда кылган аскер кылмыштарынын негизинде соттошкон. Ал акыркы күндөрүн 1955-жылы өлгөнгө чейин оорукананын керебетинде жатып өткөргөн. Умар Мухтар күткөн жеңиш келип, Ливия эркиндикке чыккан. О чөлдүн арстаны, Аллах сага мээримин төксүн. Умар, кандай гана сонун ысым. Бул ысым ар бир мусулмандын сезиминде жашайт. Бул ысым ислам үммөтүндөгү экинчи улуу инсан. Ал тарыхтын агымын өзгөртүп, дүйнөлүк картанын сызыгын кайрадан сызган адам. Умар аль-Фарук, сен жөнүндө айта турган убакыт келди. Кезектеги улуу инсан Аль-Фарук, Умар ибн аль-Хаттаб. Чындыгында Аллах акыйкаттуу Умардын тилине жана жүрөгүнө салган. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Мен бул улуу ысымдын айланасында эмнелерди жазарымды көп ойлондум. Ал тууралуу бул китептеги аз гана барактарга анын улуу иштерин батыруу мүмкүн эмес. Анын согуш майданындагы баатырдыгынбы же алсыздарга болгон мээримин жазайынбы? Анын момундардын падышасы болгондон кийинки адилетин жазайынбы же залымдарга болгон катуу колдугумбу? Балким анын жүрөгүнүн жумшактыгын жана мискиндерге ырайым кылып төккөн көз жаштарын жазармын. Анчалыктан ыйлап отурган жаш балдардын курсагын тойгузуу үчүн
түн жамынып жолуна кап көтөрүп барган окуясын жазайынбы? Перс жана Визант империяларын жеңген падышанын жамак салынган кийимин жазсам бекен? Эмнелерди жазаарымды билсем гана ата канат. Мындай деп чечтим: бул китепке Умар ибн аль-Фарук тууралуу эч нерсе жазбаймын. Бул китепте бир гана Умарга бир барак арнап, бетин башына анын ысымын жазып коюуну туура көрдүм. Анын ысымын көргөн момундардын көзүнө жаш айланып, заалымдарды ачуулантат. Хафиз Ибрахим аттуу акын аны мактап жазган ырында мындай деп баштаган: Аль-Фарук мейкиндигине чыкканга мен ырларым жетеби жана мен чыдаймынбы? Умар аль-Фарукту Аллах андан ыраазы болсун, мусулмандардын баары угуп, анын укмуштуудай тарыхын да окушкан. Бирок адилеттүүлүк жагынан 5-халифа деп айтылып калган дагы бир Умар ибн аль-Хаттабтын чебересинин тарыхын билесиңерби? Таекеси ардактуу сахаба Абдуллах ибн Умардын үйүндө тарбия көргөн адилеттүү халифа ким болгон? Халифалыкта зулумдук жайылып, бийликтегилер дүйнө кызыкчылыктары үчүн элдин акысын адилетсиздик менен колдоно баштаганда келип, халифалыктын башкаруу нугун кайрадан ыйык Куран жана сүннөткө бурган улуу падыша ким болгон? Кезектеги каарманыбыз